Буга чейин иштин жай жүргөндөн улам көпчүлүктү буш айманга салган Мынабул Шералиев көчөсүндө курулуш иштери жанданып, асфальттын биринчи катмары төшөлүп жатат. Ага чейин 1700 метр аралыктын биринчи катмарына асфальт басылган. Эми калган бөлүгүндө жумуштар уланууда. Ишти аткаруучулар жолдун туурасын кеңейтүүдө, мыйзамсыз курулуштарды алдыруу өңдүү маселелерден улам жумуштар кечеңдегенин айтышууда. Бул жол Шералиева көчөсү 2233 метр. Ошол жолдун 2 километр жери, бүгүн Кудай буйрса толугу менен биринчи катмары салынып бүтөт. Кытайларда болсо толугу менен техникалар азыр келип баштады. Булар асфальттын 1 километр 200 метрин сыйрып, асфальттын үстүнкү эски катмарын алуу жумуштарын жүргүзүп атышат. Ал эми бета группка болсо, тиешелүү жакта болсо, ал жолдун эң негизги катмарына жеткирилип, жана ошондой эле асфальтка чейинки биринчи катмары уже бүтүп калды 2 километрде. Борбордук негизги көчөлөрдөн тышкары чакан көчөлөрдө да асфальтка чейинки даярдоо иштери башталды. Жергиликтүү бийликтин өтүнүчү менен өлкө казынасынан каражат бөлүнүп, 37 чакан көчө жыл аягына чейин асфальттанат. Учурда 6 аймакта жер жумуштары эки жол ишканасы тарабынан аткарылууда. Жалпы сметалык наркы 96 миллион сом каралган. Бул 37 көчө 13 километрди камтып атат. Азыр 8 жана 41 жол тейлөө ишканалары тарабынан 6 көчөдө иш алып барылып атат. 2-3 күн аралыгында асфальт иштери башталат. Этап менен көчөлөр бүткөрүлөт. Мындай курулуштардын жүрүшүндө кээ бир шаар тургундары жол жүрүүдө ыңгайсыздык жаралып жатканын билдиришкен. Бирок айрым тургундар бул убактылуу көрүнүш экенин белгилешип, жумуштардын бүтүшү менен шаар көркүнө келип, шарттардын түзүлүп жатканы үчүн ыраазычылыктарын айтышты. Буюрса иштер жакшы жүрүп атат. Шаар чоңоюп атат. Ички жолдордо номер 41 жол тейлөө ишканасы жасап атат. Кудайга шүгүр, эми элдин көйгөйүнө чыдаш керек, эми эл нааразы болбосун. Элге чыдаш керек. Эми мына буюрса нарын оңолуп баратат. Буга чейин кичине шалкоорак болуп атканда жайыраак болуп. Анан кийин мына ушул бир 15-20 күндөн бери, бир айда почти. Бир ай уже мындай иш жүргөндөй болуп жандана баштады да. Кечинде келип битумун жайып кеткен. Ошентип Кудай буйрса жакшы, эми жылыш болуп атат. Кудай буйрса эми үмүттөнүп турабыз. Эң маанилүү жумуштар Ленин көчөсүндө жүрүүдө. Ишти ыкчамдатыш үчүн бийлик жетекчилеринин тапшырмасы менен Кытайлык China Railway 11 компаниясы ортомчу жумуш аткарып, шаарчы аймагында жумуштарды башташты. Транспорт министринин биринчи орун басары Талант Солтобаев кошумча күч, техникалар тартылып, жумуштун сапаты дайыма көзөмөлдө болуп жатканын маалымдады. Өзүнүн технологиясы менен салып, жакшынакай кылып бүтүрөбүз. Эгерде ошол салынган жолдо кандайдыр бир кемчиликтер болсо, ошол подрядчиктин өзүнүн эсебинен дагы аткарылат. Убагында ошол надзор дагы карап атат асфальттын сапатын. Ал эми сапат боюнча мына Шералиев көчөсүндө кечээ Гостройдун жетекчиси көзөмөлгө алдым деп биз менен байланышты. Ал киши дагы лабораторияны жөнөттү. Талшынасы боюнча, калыңдыгы боюнча мындай эч кандай маселе жок. Калган лабораториялык көргөзүчтөр аныкталат. Ошого жараша чечим кабыл алабыз. Сапаты дагы көзөмөлгө алынып атат. Шаар тургундарынын каражаттар максаттуу жумшалып жаткандыгы боюнча суроолор көп болгондуктан, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев тарабынан Ленин жана Шералиев көчөсүнө иш алып барып жаткан Бета Групп компаниясынын ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча тапшырмалар болгон. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы бул жумуштар тыкыр көзөмөлдөнүп жатканын айтты. Ошол жол куруу көзөмөл жүргүзүү бул Минтранс тарабынан, ошондой эле Нарын жол курулуш компаниясынын тарабынан жасалган жумуштардын көлөмүнүн санын аныктоо иштери жүрүп жатат. Ошондой эле бүгүнкү күндө Минтранстын ошо тендерди өткөзгөн мыйзамдуулугу, Бета Групп компаниясынан алынган акчалардын сарпташынын мыйзамдуулугун текшерүү жүрүп жатат. Нарын шаары жана Нарынбаятов жолунун курулуштарын асфальт менен камсыздоо үчүн Аккыя аймагына саатына 120 тонна, Жыланарыкка 80 жана Акталчатка саатына 360 тонна асфальт бетон чыгарган завод курулган. Учурда мына ушул 3 заводдон келген материал менен жолдор асфальттанууда. Нарын шаарында Бета Групп компаниясы тарабынан чоң завод коюлду.
Бул уже иштеп атат, Шералиевке асфальт чыгарып берип атат. Пионер айылынын жанында Нарынбаетов жолунун жээгинде Минтранс өзүнүн заводун койду. Мына быйылкы жылы бул дагы ишке кирди. Ушул заводдордун баары ушул биз айткан жолдорго асфальт менен камсыз кылыш керек. Буга чейин мисалы бизде мындай көлөмдөгү, мындай мощностьтогу заводдор жок болгон да. Ушулар ишке кирди, Кудай буйруса берилген тапшырмаларды мына күзгө чейин аткарып толук кандуу бүткөрөбүз. Нарын шаарындагы жалпы узундугу 24 чакырым жолдорду жасоого өлкө казынасынан 1 миллиард 147 миллион сом каралган. Каражаттары өлкө бюджети тарабынан толук чечилген. Учурда жумуштардын бүткөнүнө жараша акчасы которулуп берилүүдө. Максат Абдырахманов, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.